Биринчи суроо корбонуз сурап атат. Мен үйдө отурам, күйөөм бизди толук кандуу камсыз кылат. Ушундай учурда мен үйдө швея болуп иштеп, анча мынча акча таап, ошо күйөөмө сурай бербестен отуруп кылганым жакшыбы же балдарыма көңүл буруп тарбия бергеним жакшыбы? Албетте эми күйөөсү камсыз кылып багып аткан болсо, ошо менен чектелип, ошол жанагы ишке кеткен убактысын аял киши күйөөсү үчүн бөлүп, бала чакасы үчүн бөлгөн албетте бул жакшы нерсе. Анткени ал камсыз болуп атат да. Камсыз болгондон кийин башкага убактысын эмнеге кетирет? Ошо баласы ошол аял үчүн, атасы, ошол аялдын күйөөсү үчүн, ата эне үчүн бул келечектеги бакыт, келечектеги чоң пайда да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, Абу Хурайра хадисинде, Муслимде келген хадисте, адам баласы өлгөндөн кийин баардык амалы токтойт, бир гана 3 амалы деп. Ошо 3 амалдын бирөөсүндөн айтат, ушу артында калган жакшы баласы дуа кылса дейт. Мына ошолордун тарбиясына көңүл буруп, ошо балдарды жакшы тарбиялап алган болсок, кийин биздин көзү өтүп кеткенде ата энелер, артыбызда калган балдар бизге көптөгөн жакшылыктарды алып келет. Биз үчүн кечирим сурайт, Алла Таала дуа кылат, ырайым сурайт, биздин атыбыздан садака кылат, ажы умрага барат, андан башка жакшы иштерди кылат да. Бул деген чоң байлык да. Адам баласы өлсө дагы аркасынан сооптор тынбастан келип турат. Муну ким гана каалабасын. Ошондуктан ата эне ушул нерсеге көңүлүп, акыретине даярданыш керек. Ана эгерде муктаждык болуп, жосо убактысы кенен болуп, эле бир башка бир себептерден эле ошого иштенге муктаж болуп калган болсо, иштенге муктаж болуп эле калбаса, эгерде муктаждыгы жок болгондон кийин анда пайдалуу жакка жумшаш керек. Илим алганга, балдарына илим бергенге, ошо күйөөсү келгенде жылуу жумшак тосуп алганга, үйүн таза сактап, тыкан болгонго, таза болгонго, мына ушундай жакшы иштерге жумшаган болсо, албетте өзү үчүн жана үй бүлөсү үчүн жакшы. Аллаху алам. Экинчи суроо, күйөөмдүн акчасынан мен 100 сом, 200 сом муктаждарга садака берип турсам болобу? Же күйөөмдүн уруксаты жок, бере албаймынбы? Эми ар бир үй бүлөдө ар кандай болот да. Кээ бир эркектер мисалы 100-200 сом ушундай нерсеге көңүл бурбайт, же болбосо жалпы уруксат берип койгон болот. Анан ошондой убакта садака кыла берсе боло берет. Кээ бир күйөөлөр мисалы мындай нерселерди жактырбайт. Уруксат сурап турганды жактырат, же болбосо ошол нерсеге буйрайт. Андай убакта анда сурап туруш керек. Бул эми баягы неме деле маселе да, баягы жашырып же ызы чыгара турган эле чоң маселе эмес. Муну бир ооз эле айтып, ушундай убакта садака берип турсам кандай дейсиз? Сиз үчүн, мен үчүн да жакшы деп койсо, албетте түшүнгөн адам, үй бүлө, жакшы үй бүлө башчысы мындай нерседен тыйбайт деп ойлойм. Аллаху алам. Муртазасынан кийинки келген суроо, бир байкем өз үй бүлөсү менен Америкада, Кошмо Штаттарында жашайт. Анан экинчи аял алган, ал Кыргызстанда. Анан экинчи аялын ошол Кошмо Штатка алып келиш үчүн биринчи аялы менен мында ажырашыш керек экен да. Ошо документально айтып атат го дейм. Анан ошол нерсе ислам боюнча кандай болуп калат дейт. Бул маселе боюнча эч нерсе айта албайм. Ал байкеңиз ошо илимдүү адамдарга кайрылсын. Албетте мындай нерсени жеңил карап эле сразу кыла койгон болбойт. Балким бул кооптуу маселе болуп калышы ыктымал, үй бүлөсүнө таасир этип калышы ыктымал. Ошондуктан муну жакшылап ойлонуп, анан илимдүүрөөк кишиге барып сурап алышсын. Аллаху алам. Кийинки суроо, менин жолдошум намаз окубайт, оку деп айтсам, үйрөтсөм мага, эгер оку деп айтпасам, үйрөтпөсөм мага күнөө болобу? Кандай жол менен намазга жетели? Намаз тууралуу окуту да келбейт, ал тууралуу ойлонбойт. Кандай кылышты билбей жатам. Аллах субхана таала бул эжебизби карындашыбызга жардам берсин. Жана ошондой эле эже карындаштарыбызды жана жалпы мусулман аял затын ушундай күйөөлөрдөн сактасын. Бул күйөөнүн намаз окубаганы өтө жаман иш, өтө чоң күнөө. Мындай күйөөлөр да жыргатпайт. Аллах субхана ошолордон сактасын. Эми баяк ал бүт тууганыбыздын башына ушундай кыйынчылык түшкөн экен. Колунан келишинче дааватын кылсын. Милдеттүү түрдө айтыш керек. Айтпай коюу болбойт. Ошо милдеттүү түрдө ошол күйөөсүн динге чакырып, намаз окутканга чакырыш керек. Албетте жакшы сөздөр менен, жакшы мамиле менен Алла Таалага дуа кылсын, тилесин ошонун хидаятын. Анан жана баардык үчүн жумшасын.
туугандары болсо ошолор аркылуу даават кылдырсын, өзү кыла албаса илимдүү кишилер болсо да ошолорду ээрчитип келип даават кылдырсын иши кылып, кандай жакшы жол ошол күбөсүн туура салганга салымын кошо турган болсо ошонун баарын колдосун. Анткени күбөсүнүн мүнөзүн билет, характерин билет, ошонун кандай нерсе жагат, кандай мамиле туура келет, ошонун баарын колдосун. Бул нерсени баягы көңүл бурбай таштап койгон болбойт. Күбөнүн намаз окубаганы жана ошондой эле аял кишинин намаз окубаганы бул туура эмес, өтө чоң күнөө бул. Ким намаз окубаган болсо эки дүйнөдө оңбойт. Ошондуктан бул акыретине чоң зыян келтирип алат. Ошондуктан милдеттүү түрдө даават кылыш керек ошол күбөгө. Айтып жеткирип, колунан келген баардык аракеттерди көрүш керек. Аллах субхана таала жардам берсин. Аллах разы болсун устаз. Кийинки суроо: кайсыл коомду аял киши башкарса, ошолор ийгиликке жетишпейт деген хадис уктук, ошол сахихпи? Жана ал үй бүлө темасына да тиешеси барбы? Албетте, бул хадис сахих хадис. Менимче бул Бухариде келет. Бул ошо баардык нерседе кайсы бир башкарууда аял башкарып жүргөн болсо, эркектердин үстүнөн башы болуп алган болсо, үй бүлөлүк болобу же мамлекет деңгээлде болгон болсо, ушу пайгамбарыбыз айткан хадиске туш келет. Ошо коомдун ийгиликке жетишпей калганынын себеби ошол нерсе. Ошондуктан биз баягы кичинекей мамлекет үй бүлө тууралуу сүйлөп атпайбызбы? Ошондуктан аял киши өзүнүн чегинен чыкпаш керек. Өзүн билемдик кылып эле күбөсүн теңин албай баардык нерсени өзү чече берген болбойт. Кээде мисалы үй бүлөдө ошо үй бүлө ээси, кожоюн, эркек киши жоош болуп калышы ыктымал. Же бир маселелерди жай чече турган адам болуп калышы ыктымал. Анан аял тың болуп, же такылдаган аял болуп, анан ошондой күбөгө чыгып алса, анан күбөсүн жактырбай, акырындык менен ошо өзү башкаранга өтө баштайт да. Күбөсүн теңин албайчы. Ошондой аялдар күбөсүнө жардамчы болуп, кеңеш берип, алдыга сүрөсө, албетте бул жакшы нерсе. Бирок башкарып алып, бул менен билбей эле мен чечем, бул эч нерсени чече албайт, мындай нерсени билбейт деп жөн эле эптеп эле жанымда күбө болсун, ушинтип эле жүрсүн деп калаган өзүм билем дегендер жок эмес. Булар өтө коркунучтуу. Булар өздөрүнүн балдарына дагы, башкаларга да туура эмес үлгү көрсөтөт. Жана ошондой эле күбөсүн огошуп бетер жалкоо эч нерсе колунан келбеген адамга айлантып коет. Анан айрыкча балалуу болуп калгандан кийин күбөсү балдарымды энеси дейм, эмне кылмак элем деп аягы ойдон жүрө берет, унчукпай жоош болуп коюп. Аял киши болсо, мен мунун башына чыктым, мен айткандай болуп калды, мен айткандай болот деп баарын өзү кыла баштайт. Үйдөн дагы уруксатсыз чыга баштайт. Ар кандай чечимдерди өзү кабыл ала баштайт. Күбөсү бирдемесе кагып коет. Сен менен билмегилең, билсең эмгиче аткармаксың да. Анда кыйын экенсиң, буга чейин эмне кылып жүрдүң эле деп ушундай сөздөрдү айтып кагып коет да. Бул деген албетте туура эмес нерсе. Эгерде кайсы бир аял үй бүлөнү бага албаган, колунан эчтеке келбеген, күбөгө туш болуп кала турган болсо, буга чейин биринчиден күбөнү турмушка чыгарда да ошолорду карап тандаш керек да, чын эле бага ала турган, үй бүлөнү коргой турган эркекпи деп. Анан кокустан колунан келишинче аракет кылып ошого карабастан ошондой күбөгө жолугуп калган болсо, күбөсү бага албаса, башкара албаса, антип күнөөкөр болбой аял киши акырын урушуп талашпай эле күбөсү менен татынакай сүйлөшүп эле башын бошотуш керек. Же ошол күбөнү сыйлап баш ийип жашаш керек ошо менен, кеңешин берип жардамчы болуп, сабыр кылып. Же болбосо анта албаса, анда өзүнчө үй бүлө куруп, башка жашоонун түптөш керек. Эгерде болбосо ал мен ушинтип эле жашап жүрө берем, күбөм эчтекени билбейт, мен башкарып эле каалаганымды кылып жүрө берем деген болсо, ал өзүнүн эле башына күнөөнү үйүп атат. Ошондуктан бул деген кооптуу маселе. Ушул нерседен ар бир аял заты сактаныш керек. Аллаху алам. Аллах разы болсун. Кийинки суроо ошол суроого эле улай окшойт. Кайсыл аял себеби жок
күйөөсүнөн талак сурай турган болсо, бейиштин жытын жыттабайт деп келет экен. Кайсы себептер менен аял киши күйөөсүнөн талак сураса болот? Биринчиден ал хадис боюнча ошондой айткан хадис бар, бирок то мен анын хадис илиминдеги даражасын билбейм. Неге туура хадисби, туура эмеспи же талаш хадисби, бул жөнүндө эчтеке айта албайм. Экинчиден, кайсы убакта талак сураса болот деген маселе дагы мына моорекиде деген дагы маселелерди билбейм, бирок көбүнчө ошо алымдардын айткандарын, ошолордун фатваларына карап көргөн болсок, адамдын дини жок болгон болсо, мисалы жанагындай намаз окубаган күйөө болсо, же бузуку күйөө болсо, арак ички, зына кылган, же үй бүлөнү бакпаган, бала чаканы тарбиялабаган, карабаган немелер болот го, күйөөлөр болуп калат ушундай. Мына ошол убакта тиги талак сураса болот. Кээ бир күйөөлөрдүн мүнөздөрү жаман болуп калат. Аялдарына туура эмес катуу мамиле кылат, жакпайт, зулумдук кыла берет. Мына ошол убакта талак сураса болот. Анан мындан да эң жакшысы, мен муну жалпы түрүндө айтып атабыз. Эгерде кайсы бир үй бүлөдө ушундай бир проблема чыккан болсо, өздөрү жакшы чечкенге аракет кылып, чече албаган болсо, чече турган адымдар кайрылып, анан эгерде баягы ажыраша турган маселеби, маселе эмеспи деген бир суроо көтөрүлгөн болсо, ошо билимдүү адамга кайрылып, болгон окуяны айтып, анан ошондон кийин чечим чыгарган жакшы. Валлаху а'лам. Allah razı olsun ustaz. Eğer kүйөөсү аялын багууга жетишерлик ырыскы таппаса, бул ошол күйөөсүнүн мойнунда карыз деп жазылып калат деген сөз бар экен. Ушундайды укту кантип түшүнсөк болот? Билбейм бул маалыматты каяктан алышканын. Күйөөсү ошо аял кишини караган убакта, баккан убакта мүмкүнчүлүгүнө жараша. Эгерде мүмкүнчүлүгү болуп туруп анан ошо жетиштүү деңгээлде карабаган болсо, ошондо ал жоопкерчилик болуп күнөөкөр болот. Эгерде мүмкүнчүлүгү жок болсо, колунан келген нерсени таап келип аткан болсо, кандайча карыз болот? Карыз болбойт. Аял киши ошол күйөөсүнүн таап келгенине жетпей атса дагы кааласа сабыр кылып жашайт. Эгерде кааласа жетпей аткан болсо, бага албай аткан болсо, анда жакшынакай эле бага албай атасыз деп, жакшынакай жол менен эле башын бошотконун талак кылса болот. Анан карыз болуп калат экен деген түшүнүктү мен биринчи жолу угуп атам. Аллаху а'лам. Ассаламу алейкум. Менин суроом мындай да, аялым менен урушуп кетип, кайнаталарыма келип, аялым менен элешип, ошим макул болду да кеткенгечи. Анан ортого кайненем түшүп, сен экинчи аял алам деген оюң бар болгон үчүн мен сага кызымды бербейм деп мени үйдөн кубалап салышты да. Мындай учурда эмне кылыш керек? Мен ислам боюнча Аллахтын ыраазычылыгын кааласам. Урматтуу бир тууган, бул негизи жеке маселе экен сиздинчи. Муну неге эми личкадан эле талкуулайлы. Анткени кээ бир нерсе сурай турган нерселер бар, аныктай турган нерселер бар, анан ошого жараша жооп берилет. Бул жерде жеке маселени айтып койгон туура эмес. Аллаху а'лам. Ustaz сурап жатышат, күйөөсү арак ичип мас болуп келсе, аялы жийиркенип ага кошулбай койсо, бул учурда күнөөкөр болбойбу дейт. Бул албетте бул учурда күнөөкөр болбойт. Анткени күйөөсү өзү күнөө иш кылып алып, ошондой эле жагымсыз жыт менен, жагымсыз мамиле менен келип атат. Ошол кезде кошулбай койгон эч күнөө болбойт. Балким ошондой убакта аял киши алыстап тарбия катарында жакындабай койгон жакшы. Ошонун оңгосун, арагын таштасын деп. Анткени бул фасыктык туура эмес, чоң күнөө иш кылып атат да. Өзүн сактап, арагыңызды таштаңыз, намаз окуңуз, болбосо жаныңызга жолобойм дегенге толук укугу бар. Аллаху а'лам.